Лейлек районундагы жашыруун диний билим берүү мекемесинин ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. УКМК тарабынан мыйзамсыз иштеп жаткан диний объекттердин ишине бөгөт коюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын алкагында Разаков шаарындагы дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы менен биргеликте Баткен облусундагы Ан-Ниса диний окуу борборунун ишмердүүлүгү токтотулду. Аталган окуу борбору Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын каттоосунан өтпөстөн Лейлек районундагы аялдарга жана жашы жетелик өспүрүмдөргө диний сабактарды өткөргөндүгү аныкталды. Окуучулардын жалпы саны 60-ка жакын аял болсо, анын 40-ка жакыны жашы жетелик өспүрүмдөр. Учурда бул факты боюнча УКМКнын Баткен облусу боюнча башкармалыгы Лейлек районунун ички иштер бөлүмү менен биргеликте ыкчам иликтөө иш-чараларын жүргүзүүдө. Окуу борборунан алынган диний адабияттар боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалды. УКМК расмий каттоосу жок, көмүскө иштеп жаткан ушул сыяктуу диний жайларга, билим берүү борборлоруна жана лекцияларга барбоо керектигин эскертти.